Доброе утро, Кыргызстан. Доброе утро, весь остальной мир. Те, кто смотрит нас сейчас. В Бишкеке холодно, в Бишкеке пасмурно и даже выпал первый снег. Но несмотря на это, сегодня мероприятие по агитации за честные выборы, оно сейчас вот готовится пройти. И уже достаточно много здесь народу. Вот, пока нет организаторов, они еще не приехали. Сегодня я сам буду снимать трансляцию, а Айтурган будет опрашивать людей. Опрашивать людей, с какой целью они пришли сюда. Мы будем смотреть, как развиваются события, ход событий. Сейчас я пока поменяюсь и возьму функции оператора на себя, и в это время передам микрофон Айтурган. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз ушул тапта 24 март скверинде турабыз. Бул жерде бир нече мүнөттөрдөн кийин акыйкат шайлоо үчүн аталышындагы үгүт иш-чарасы башталганы турат. Иш-чаранын башталышына дагы 10 мүнөт бар. Азырынча иш-чаранын уюштуруучулары келе элек. Өзүңүздөр көргөндөй эле эл топтолуп атат. Азастан улуу муун дагы бар, жаштар дагы бар. Эми биз үгүт иш-чарасы башталганга чейин элди аралап, алардын бул жакка келгенине эмне түрткү болду, кандай максат менен келди, сурабаганга аракет кылып көрөлү. Сейчас минуточку, Айтурган, мы технически поменяемся. Аба ырайынын сууктугуна карабай, эл убакыт өткөн сайын көбөйүүдө. Элдин саны көбөйүүдө, жаштар дагы, улуу муун дагы активдүүлүгүн көрсөтүп келип отурат. Все, мы поменялись. Можно так, чтобы и меня слышно было, я не в кадре. Саламатсызбы? Саламат. Бул жакка келгениңизге эмне түрткү болду? Бу жакка келгенибизге митингге келдик. Вот. Новый президентти сайлайдыганга. Уж новый президентти сайлайдыганга, ну, я думаю, подходящий этот Бабановка келдик. Дать голос ему. Вот. Чтобы биздинки заманыбыз тынч жасасын. Вот. Всякие конфликты, чтоб не было. Вот. Акыйкат шайлоо өтөт деп ишенесизби? Шайлоо. Билмейбиз энди, Кудай билет энди. Рахмат. Кудай билет. Саламатсызбы? Бул иш-чарага катышканыңызга эмне? Жок. Ну, не отвечает. Оюн билдиргенге. Как, здравствуйте. Здравствуйте, как дела? Ничего, можно мне микрофончик? И зачем? Саламатсызбы? Саламатчылык. Иш-чарага катышканыңызга эмне себеп? Бул иш-чаранын негизин билейин деп келгем мен. Акыйкат шайлоо үчүн деп үгүт иш-чарасы уюштурулуп жатат. Акыйкат шайлоо. Анан жана бири-бирине суу куюп аткандар туура эмес го. Это недостоверный факт болсо эле сразу эле телевизорго көрсөтүп чыгарат. Элдин баары сейчас бодолонуп калды. Эмне кыларын билбейчү. Кайсынысына ишениш керек? Ошол. Маалыматтык согушту токтоткула деп келдиңиз. Конечно. Давай я покажу, сколько людей здесь собралось пока. Вот, пока панораму такую дам. Там он стоит, заслуженный педагог. Возьмите у нее тоже интервью. Где? Вон там, Наталья Алексеевна. Можно будет, да? Или нет? Да, конечно. Пойдемте туда. Сейчас оператор у нас снимает общий. Да. Ага, давайте. Ваша цель? Зачем вы пришли на митинг? Господи. За прозрачные выборы. Вот хотим, чтобы честные выборы были. Не было никакой потасовки. Вот я так, это самое, не подготовлено. Сейчас, подождите, я столько хотела сказать. Мы не хотим слышать этот черный всякий пиар, который необоснованный, не доказано, к чему это все. Там, наверное, срежете то, что надо будет, да? В прямом эфире.
Мы в прямом эфире. Ой. Ну все, пока. Спасибо большое. Спасибо большое. Девочки, Саламатсыздар. мы в прямом эфире. Может быть, вы скажете? Нет, спасибо. Здесь вот камеры уже, да, подошли? Вот ребята тоже лайфью, тоже будет прямой эфир у нас, коллеги наши. Саламатсыз ба? Бул иш-чарага катышканыңыздын себеби? Бабанов алды кандидат президентке Кыргызстанның. Мен ошол жигитти колдогон үчүн, ошонун сөзүн уккан үчүн келдим. Кандай эми ошонун программасы мага жагып атат да Бабановдун. Деги акыйкат шайлоо өтөт деп ишенесизби? Бирок ишенбейм, акыйкат шайлоо өтөт деп ишенбейм. Акыйкат шайлоо үчүн үгүт ишине катышып атыптыр. Сиздин талаптарыңыз эмне? Талаптарыңыз кандай? Талаптарым ошо акыйкат шайлоо өтсө жакшы болмок да негизи. Жакшы болмок. Бирок эми кантип айтсам, эми шайлоо көрө жатарбыз да, эми кандай өтөт. Кечирип коюңуз. Приветствую. Когда будут организаторы? 10 должен подъехать. Сам подъезжает потихоньку. Какие у вас сегодня планы на мероприятие? Расскажите, пожалуйста. Ну, мероприятие мы проводим здесь за честные выборы, чтобы выборы прошли без давления на народ, чтобы не давили на студентов. Прошли чисто, спокойно, без административного ресурса, потому что есть такие случаи, когда на студентов преподаватели давят, или вот на госработе, которые работают, на них тоже идет такое малое давление. Все? Какое количество людей вы сегодня планируете собрать? На меня микрофончик. Примерно, как мы планируем, около 5000 должно собраться. Да. Ну вот я не вижу, вокруг вроде все спокойно, нет милиции. Вот если что-то возникнет, каковы будут ваши действия? Не, мы еще сами установим своих дружинников, дадим повязки, чтобы не было всякого рода провокаций. Будем за каждым этим следить. Сотрудники милиции тоже должны подъехать, тоже будут обеспечивать порядок. Сколько времени будет идти митинг, вы планируете? Не митинг, вернее, агитация. Агитация мы планируем часа 2-3, наверное, будет. Все будет зависеть от погоды. Как вы сами знаете, Октябрьский суд нам запретил, мы хотели провести шествие. Ну, суд поставил, что нельзя, да? Поэтому будет митинг. Спасибо большое. Опрашиваем людей, разговариваем. Өзүңүздөр буга чейинки сурамжылоолордон байкагандай эле бул жерде уюштуруучулардан жана ошондой эле акыйкат шайлоону талап кылгандардан сырткары дагы талапкерлердин тарапташтарын дагы көргүүгө болот экен. Биз пикирин алганга аракет кылдык. Алар баягы өзүнүн колдогон талапкерин айтып, колдоорун билдирип жатышты. Келиңиз. Бул кайсы газета? Бул Шаман ТВ каналы. Кандай? Шаман ТВ каналы. Так, өкмөткө карабайсыңарбы? Жок. Мындай көз каран эмес. Так. Каалаган сөз сүйлөйбүз да, э? Албетте. Мындай, эми Мавреки. Мен адресimi айтайынбы? Адрес керек да, адрес керек да. Келишиңиздин себеби, максатыңыз эмнелерди? Мен мындай. Так, муну таза шайлоо болот деп чакырышыптыр. Мен айтайын, таза шайлоо болбойт. Себеби жанакы борбордук шайлоо комиссиясынын башында анын төрагасы турат. Кыскача, төрагасы Атамбаевдин көз карандысы. Сиз 10 жолу Бабанов шайласызбы, 10 жолу Бекназаров шайласызбы, 10 жолу Токтay Мөтәлиев шайласызбы. Баары бир кнопканы Атамбаевдин көрсөтмөсү менен
басып қояды, Сооронбай Жээнбеков шығады. Анан бабаны эмне кылар экен, аны көрөбүз. Мен кыймын деп кыйкырып жүрөт. Бирок бабаны так Максимдин Айдардын досу. Мен бабаныкка мында суроо бердим. Өмүрбек айланайын дедим. Сен Кыргыздын патриоту болсоң, сен эмне үчүн тетиги заводду, цемент заводун пензага салып койдуң? Жетеби? Рахмат. Жумалиев Жеңишбек, Атбаш району коммунист 74-кө чыккан абышка. Болдубу? Жетеби? Чоң рахмат оюңуз үчүн. Люди здесь разные, у всех разное мнение, но это тоже интересное мнение. Уюштуруучу топ келе баштады. Уюштуруучу топту байкап калдык. Ошол жака өтсөк кандай дейсиз? Пойдемте к организаторам. Көрбөйт. Да. Через мат. Нет, подождите, не зайдите, я сам. Вот там устанавливают сцену, да, уже? Камералар, аппаратуралар коюлуп, сахна даярдалып жатат. Даярдоо иштери менен Олег биз ошентсе дагы пикирин укканга аракет кылабыз барып. Он Наиб просто был. Вот с этой стороны. Саламатсызбы? Саламатсыз. Иш-чара боюнча эмнелерди айта аласыз? Менби? Уюштуруучулардан сурабайсыңарбы? Мен жөн эле көргөнү келдим. Ооба, катышуучулардан да сурап жатабыз. Шайлоо таза болсун деген уран менен митинг. Таза, акчасы жок, сатып албасын добуштарды деп. Анан эң негизгиси административдик ресурсту колдонбосун деген уран менен. Бардык штабтардын өкүлдөрү чакырылган дейт, бардык кандидаттардын алардын да келет экен. Муну негизинен мына жаштар уюмдары уюштуруп атат муну. Жанар Акаев, Ринат Самудинов дегендер. Анан ошолорду колдоп, ошолордун айтканына макул болуп келдик биз. Чоң рахмат оюңуз үчүн. Расмий соттун чечими эместер. Саламатсыз. Иш-чара боюнча эмнелерди айта аласыз? Ашкардан саз. Жанар Акаев, да? Жанар, здравствуйте. Вот, здравствуйте. Саламатсыз. Сизде уюштуруп. Азамат кандай сен желектерди көтөрүп келдиңби? Билдирип бердимби? В прямом эфире мы. Сизди уюштуруучулардын бири деп билебиз. Ооба. Иш-чара боюнча эмнелерди айта аласыз? Иш-чара мына саат 10го белгилегенбиз. Күндүн суук экенине, аба ырайынын бир аз мындай катаалуу болгонуна карабай элдер келип атат. Баары жакшы азырынча, мына өзүңөр көрүп атасыңар, канча киши экенин айтпай эле коеюн. Бирок бул эми башталышы. Биз азыр акырындык менен элибиз келет. Мына ушул жерде өзүңөр көрүп атасыңар, саясатчылар, коомдук ишмерлер келе баштады. Биз ушул жерде бүгүн акыйкат шайлоо үчүн деген үгүт мындай ишин жүргүзөбүз. Чоң рахмат. Рахмат. Кечиресиз, саламатсызбы? Бул акыйкат шайлоо үчүн үгүт иш-чарасы боюнча эмнелерди айта аласыз? Прежде всего хочу поприветствовать вот нашего Булата Сатаркулова, нашего канал Шаман ТВ. Я сегодня в качестве оператора работаю. Да, в качестве оператора. Вы тоже наша телезвезда. Атыңыз ким эле? Айтурган. Сизди Оштон да көрдүк, Өзгөндөн да көрдүк, Жалал-Абадтан көрдүк, жакында көрүп атабыз. Вообще мне хочется поблагодарить. Вообще мне хочется, конечно, пригласить всех. Вот у нас где-то здесь примерно собралось уже 1000 человек. Ну, организаторы ожидали больше, но ожидаем мы больше. Здесь, наверное, здесь сквер очень исторический. Давайте я чуть-чуть объясню, почему. 24 марта 2005 года здесь собиралась колонна людей, которые во главе с Алмазбеком Шаршеновичем Атамбаевым, которая выступала против нечестных выборов, против беззакония в 2005 году. И вот это место, оно символической важности, потому что оно против честных выборов. И 24 марта случилось против честных выборов, против нелегитимных выборов. Вы знаете, после того, как нелегитимные выборы прошли и сломали народ Кыргызстана в 2009 году,
Буквально через некоторое время случилось 7 апреля 2010 года. Выборы это всегда очень важно, поэтому мы поддерживаем прежде всего Алмазбека Шаршеновича Атамбаева. Вот нету в стране больше человека, который больше меня критиковал, Алмазбека Шаршеновича. Но я просто говорю, что в 2017 году, если мы проведем, и мы проведем обязательно честные выборы, мы обязательно выберем нового руководителя, следующего руководителя честными выборами. Если Алмазбек Атамбаев это обеспечит, он будет почетным гостем в каждом доме Кыргызстана. Он будет взлелеян нами, он будет уважаем нами, он будет самым главным аксакалом кыргызского народа и останется в истории народа Кыргызстана. Только об этом мы пришли сказать, что вот наш сквер, что вот 24 марта и вот будет 15 октября. И у нас будет большой праздник, мы проведем честные выборы. Ну, конечно, сейчас это проводится еще в качестве протеста против того, что вице-премьер Зилалиев там, значит, вот так выступает, допустим, что админресурс везде открытую, они говорят, будем как бакиевские давить. Ну, ушло такое время, ушел Бакиев, остался народ Кыргызстана. И мы этого не позволим, мы никуда не делись, народ-то никуда не делся. Так что я вас очень прошу, те, кто смотрит, присоединяйтесь, подходите, нас будет гораздо больше и будет очень хорошо. Все законно, мирно, вот представители милиции стоят, все согласовано. Мы где-то будем, наверное, до 11-12 часов и мирно, законно разойдемся. Өзүңүздөр көргөндөй эле элдин маанайы жакшы. Талаптары болсо акциянын аталышынан эле билинип турат, акыйкат шайлоо үчүн үгүт. Бул жакта желектер даярдалып, даярдоо иштери кызуу жүрүп жатат. Бир нече көз ирмемдерден кийин кайрылуулар, деги эле үгүт иш чарасы толугу менен башталат. Байрак көтөргөн байкеге барып пикирин укканга аракет кылып көрөлү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Иш чарага келгениңизге эмне түрткү болду? Бизге келгенибизге биринчиден ушу таза шайлоо өтсүн деп көзгө көрүнүктүү талапкерлерди сөзүн монтаждап азыртадан эле ыпластык иш жасай баштады. Негизи бизге чындыкты сүйлөгөн, кыргыз мамлекети түптүү, туруктуу болсун деген лидерлерибиз таза шайлоодон өтсүн деп ошону колдоп келип атабыз ошол боюнча. Чоң рахмат пикириңиз үчүн. Сколько людей собралось? Давай покажем. Так айтууга мүмкүн эмес, бирок улам убакыт өткөн сайын эл көбөйгөндөн көбөйүүдө. Жаш муундагы, улуу муундагы теңме тең. Аябай активдүү, эл бүгүн аябай активдүү. Уюштуруучуларга суроо узатып көрдүк, эми жөнөкөй ушул үгүт иштерин колдоп келген элге да кайрылып көргөнгө аракет кылалы. Саламатсызбы? Сиз бул үгүт иш чарасын колдоп келгениңиздин себеби эмне? Бабамды колдоп келдим. Достор, айтып өткөндөй эле, бул жерде ушул катышуучулардан сырткары дагы баягы талапкерлердин тарапташтары дагы аябай көп санда. Саламатсызбы? Бул иш чараны колдоп келгениңиздин себеби? Слушайте, а что это? Саламатсызбы? Бул иш чараны колдоп келгениңизге эмне түрткү болду? Бул иш билбейм, бул Бабановго ишенген үчүн келдик. Эл үчүн, өлкө үчүн иштеп берет деп ойлойбуз. Бул кандай талаптар менен келдиңиз бул иш чарага? Бул эми бизге ушу кандай талап десек, ишенебиз ошон үчүн келдик. Рахмат. Здравствуйте. Несмотря на холод, почему вы пришли на этот митинг? Ваша цель?
Ну, насколько вы успели заметить, это только часть, большая часть у нас, значит, на другой точке находится народа. А цель моего прихода сюда – поддержать народ в своих помыслах за чистые выборы. То есть сколько лет, вы прекрасно все мы знаем, используется административный ресурс, идут подкупы различные. Мы просто устали жить в таком государстве. Хочется стабильности в государстве, хочется прозрачности в действиях нашего правительства, хочется жить в правовом государстве. Поэтому я здесь как гражданин своего государства Кыргызстан, для меня лично не безразлично будущее нашего Кыргызстана. Поэтому я здесь, я всех поздравляю с этим праздником, можно сказать. Так что я за будущее, за светлое будущее Кыргызстана. Спасибо большое. Вот скажите, вы говорили, что это только часть малая, вторая часть вот где-то еще стоит, а это где? Я точно не могу сказать, но мы сейчас, значит, ну, я не могу точно сказать, то есть пойдете сами прогуляетесь и увидите с нами. Это туда вот чуточку дальше нужно выдвинуться. Попробуем посмотреть. Что-то видно? Безусловно, вам необходимо быть с нами и, безусловно, прогуляться, потому что большая часть уже собрана там. Это только вот здесь нам указали, то есть где собраться. Это малая толика от всего того, что будет присутствовать. Так что всем нам удачи. То есть большая часть еще подойдет, да? Конечно. Безусловно. А там вот целая часть, эти что стоят, вон они. Ну давайте посмотрим, это просто. Действительно, тут не все, да, еще? Пойдем туда. Ну вот люди там еще, да, мы видим. Сейчас я наведу камеру. Негизи иш-чара баштала элек, башталганда баягы ал жактагы, бул жактагы эл дагы баары сүрүлүп келет болуш керек. Вот я постарался показать. Вот. И я смотрю уже, на меня немножко микрофон, я смотрю уже немножко ребята подходят, да? Но не все, они собираются в разных местах. Мы видим кучу как бы слева. Вот, сколько Саламатсызбы. Бүгүнкү иш-чарага келгениңиздин себеби? Проголосовать за Бабанов. Шайлоо күнүнө дагы 2 жума бар. Бул жака келгениңиздин себеби, талабыңыз кандай? Талабыңыз кандай? Послушать народ, посмотреть на всех. Вот. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Бул иш-чараны колдоп келгениңиздин себебин билсек болобу? Кайсыны? Иш-чараны. Билбейм. Саламатсыңар. Мен деген жаңы эле ушу Кыргызстандын дагы мен кулуну болом. Кыргызстан үчүн жүрөгүм ооруйт. Европадан келгениме мисалы деген мен 1 ай болду. 27 августта келдим. И мен бул жака келгеним Капыстан эжеме учурашып, Стрельниктеги эжеме барып, ошол жактан келип калдым. Мен иш-чараны да билбейм. О чем идет речьти да билбейм да. Мен Кыргызстан үчүн күйгөн кызмын, Кыргызстан үчүн канымды, жанымды бергенге даярмын. Кайтабы журт дышында Европада иштеп, Европанын именно Туркиянын Анкарасында иштедим 1 жыл. 1 жыл иштеп атат, мындай сомодой созулган 17, 20, 25, 30 жаштар мышык багып $500 иштедим деген дуктум. $500 ит багып иштедим деген дуктум. Жүрөгүм ооруду. Биз болсо мен өзүм дагы жинди канада баккан, Чыңгоргондо бага тургандарды биз багып, башыбызга таяк менен чапса дагы, таяк менен сабаса дагы ошону багып иштедим. Менин жүрөгүм ооруду.
келдик, мисалы деген бул жака келип колдогондо мен деген mo элдерден эле угуп атам, кимиси келеткенин деле билбейт экенмин, мен дачадан келем. Сизге түшүндүрүп өтөлү, бул акыйкат шайлоо үчүн агитация иш-чарасы жүрүп отурат. Анда ошого жөнүндө айтып берем. Жаштар бул жерге акыйкаттык талап кылып келип отурат, ооба. Мен акыйкат издеп келген талаптарга мен да ошонун ичинде мен журт дышында өзүмдүн нанымды тапсам дагы мен эч качан деген өзүмдүн Кыргызстанды жерге чыштап кое албайм, койбойм. Кыргызстан үчүн жанымды бере алам. Акыйкаттык болгон жерде өнүгүү болот. Экономика бийиктейт. Неге биз Европага теңеле албайбыз? Бираз өкмөттү да карап. Германияда мага түрк инсаны келди, менин атасы апасын баккан адам болчу. 9-unda келди, 15-inde келди, айтты, экономика аябай ылды экен дагы, бирок жеке адамдар бай турбайбы, бираз экономиканы дагы президентке карап коюш керек деп. Президентибизге рахмат, Алмазбек Атамбаевичке да рахмат, иштеп атат, эми жалгыз ал кишинин да колунан келбейт. Ну, жалпылашыбыз керек, өнүккөн өлкөгө теңелиш үчүн ар бирибиз менчик, илгери Союз учурунда мебельный комбинат болгон, Киргиз автомаш, волносуконный комбинат, фабрикаттардын баарын ортого коюш керек дагы. Журт дышына чыккан Европадагылардын баарын чогултуп туруп ишке бериш керек. Мен кимиси жаман дебейм, бул жерге бийликке келгенде эле өзү билемдик кылат, бирок ошол жер туура эмес. Туура эмес. Мен бул жерде азыр бирөөлөр айтып кетти, Өмүрбек Бабановду минтип атат экен, антип атат экен деп. Бул баланы мен билбейм, кабарымда жок, бирок бир жерден окуганда билем. Дворник болуп иштеп жүрүп ушул бала, окуп, Москвада окуп жүрүп, дворник болуп бизнес курган баланы билем. $5000 ат сатып алып, өзүнүн акчасын алып келсе дагы премьерликтен түшүрүп койгондо бала кетип калган. Ошого бут тосуп атканы уят, просто уят. Бул жерге иштеген кишиге мүмкүнчүлүк бериш керек. Чоң рахмат, кокусунан болсо да келип бул жакта жаштар менен кошулуп тилектештигиңизди билдирип атканыңыз үчүн чоң рахмат. Кыргызстан өнсүн, өссүн, чоң бийиктикти багындырсын. Вот ребята подошли, я вижу, Мавляна нас говорит. Саламатсызбы? Кечиресиз. Бүгүнкү иш-чарага келгениңиздин себеби? Бүгүнкү иш-чарага келген себеп бир эле себеп, келе жаткан шайлоо акыйкат өтсүн. Административдик ресурс сатып алуу, коркутуу, түркүн жанында чай берүү, жаман иштер болбосун. Биз ушул мамлекетте эртең жашай турган жаштардын өкүлдөрүбүз, бизден кийинки жаштар бар. Биз чын айтканда тажадык ушундай шайлоодон. Биз бойго жеткенден бери эле ушундай шайлоо өткүзүп келатат да, Акаев дагы өткүзгөн, Бакиев да өткүзгөн, мына азыр да ошондой шайлоону көрүп атат. Тажадык ачыгын айтканда. Тажадык, мына ошондуктан бүгүн күндүн суугуна карабай ушул жерге келип, өзүбүздүн позициябызды, оюбузду ачык айтып, элге кайрылып, добуш сатканды, административдик ресурска каршы эч нерседен коркпогонун айтып, баарыбызга таза шайлоону өткүзүп берүүнү талабын айтайлы деп келдик. Мына шайлоо башталгандан бери мугалим болобу, мамлекеттик ишкананын жетекчиси болобу, аким болобу, вице-премьер-министрге чейин ошо шайлоону таза өткүзө турган адам өзү мамлекеттик кызматкерлерди шантаж кылып, мына силер айлык алып атасыңар, ошондуктан бийликке иштегиле деген сөздөрдү айтып, шантаж, бул шантаж десек болот да, мажбурлап үгүттөп жатат. Мына ошолордун баарын биз көрүп туруп унчукпай тура албайбыз. Биз кайдыгер эмеспиз. Ошондуктан бүгүн ушул жерге келип, жаштарга, элге кайрылып, таза шайлоо өткүзүү идеясын дагы бир ирет айтайлы деп келдик. Чоң рахмат оюңуз үчүн. Давайте поинтересуемся мнением. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыздар? Иш-чара боюнча эмнелерди айта аласыз? Эми биринчиден бул митингдин өткөзгөнүбүз аргасыздан болуп жатат. Анткени буга чейин болбогондой бир жактуу маалымат, КТРдин баягы эле шыбамай, добуштарды массалык түрдө сатып алмай, административдик ресурсту одоно колдонуу, баары тең ошол шайлоонун жыйынтыгына шек келтирүүчү нерселер.
Анан эгерде биз өзүбүздүн демократиялык эң башкы баалуу болгон таза шайлоону сактай албасак, анда биз мамлекет катарда жок болуп кетебиз. Биздин ураныбыз таза Кыргызстан, таза коом, таза шайлоо болмоюнча болбойт деген уранды чакырып жатабыз. Ошол үчүн мынакей жарандарды чакырдык, келиштип. Негизи дагы канча мүнөттөн кийин толугу менен даяр болот, иш-чара башталат, айта аласызбы? Эми негизги уюштуруучулар тиги Жанар, Ринат, Эдил Байсаловдор. Алар ошол азыр айтып жатышат, бул жактан өтпөйт, тиги ботсатка барат, анан ботсаттын ичинде болуп кетет деп уюштурулат депчи. Анткени бул жерден уюштурсак, газонго чыгып кеттиңер, чектен чыгып кеттиңер деп бир провокация болушу мүмкүн деген коптонуулар бар да. Түшүнүктүү. Бир нече мүнөттөрдөн кийин эл ботаникалык бакка өтөп турбайбы? Ооба, ботаника. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Иш-чара боюнча эмнелерди айта аласыз? Канча мүнөттөн кийин башталатынын азыр уктук. Катышуучулардан ботаникалык бакка өтөт экен эл. Ушул боюнча. Азыр катышуучулар ботаникалык бакка өтөт, бакка. Ошол жерден биз баягы үгүт ишин баштайбыз. Ушу чогулгандар менен баарыбыз сүйлөшүп, үгүт ишин жүргүзүп, таза шайлоо өткөргөнгө салымыбызды кошобуз. Негиз бардыгы пландалган боюнча кетип атабы же бир күтүлбөгөн жагдайлар пайда болду? Баары эле пландалган боюнча буюрса, бирок азыр эң негизги элдер бияка көп чогулуп атпайбы. Биз сразу ичине кирип кетебиз дегенбиз. Азыр ичине кирип кетебиз баарыбыз эле ошо. Чоң рахмат. Ринат, сколько ожидаете человек? Ну, смотрите, мы ожидали очень около 5, но сегодня, мне кажется, чуть меньше будет, потому что погода пасмурная, и с утра были дожди, сегодня даже был снег в городе, да? В связи с этим будет скорее меньше людей, чем чуть ожидается, да? Пока все идет, я имею в виду, что милиция не выносила никаких предупреждений пока вам? Нет, пока. Милиция единственное попросила, чтобы мы начали уже входить туда, потому что очень много людей, и некоторые дорогу переходят, чтобы мы мирно прошли и там провели мирное собрание, агитацию. Спасибо. Я сейчас подниму камеру и покажу, сколько людей приблизительно. Давайте посмотрим, но мне нужно... Вот я ее поднимаю. И вот, чтобы люди видели. Бул жерде да элдин саны уламдан улам көбөйүүдө. Мындан башка ботаникалык бакта дагы эл күтүп турганын уктук уюштуруучулардан. Большое количество людей, они разные, они горожане, есть и приезжие, мы понимаем, что... Жаштар, улуу муундар, жарандык активисттер, журналисттер, жөнөкөй эле окуусунан келип кошулуп калган адамдар баардыгы тилектештигин билдирип, иш-чаранын башталышын күтүп турган кези. Биз дагы алар менен кошулуп иш-чаранын башталышын күтүп турабыз. Про это самое вообще везде, где вы были, мы везде вас видели. Так красиво у вас все получилось, хороший опрос был и хорошие ответы были. Ну, конечно, за имением таких, которые сдерживают. Нет, прессу я не хочу. Спасибо большое. Но мне понравилась ваша передача, да. Вот, несмотря на холод, почему вы пришли на митинг? Ну, чтобы было честные выборы, потому что вот эти черные пиары уже настолько достали уже невыносимо. Зачем? Ведь им потом вместе всем работать. Кто бы ни был, да? Тот или иной будет президент. Но и вместе же работать потом. Как они потом друг другу в глаза будут смотреть? Вот что. Обидно. Спасибо большое. Ну, людей уже много, да, тут? Элдер көп. Бул тарапты көргөзсөңүз, милиция кызматкерлери да келип тизилип калганын көрдүк. Аба өтө эле салкын. Ошого карабастан элдин саны көбөйүүдө, элдин көп болушу күтүлүүдө.
еще ребята молодые прибывают, да? Жаштарга барып пикирин укканга аракет кылалы. Саламатсыңарбы балдар? Жок. Бул үгүт ишин колдоп келгениңердин себеби? Ну ладно. Может быть, еще кого-то интересного поймаем? Здесь из знакомых. Мүмкүн аракет кылып көрөлү. Они вот более охотно говорят. Жок. Никитенко у Натальи можно поинтересоваться. Неизменные сигареты в руках. Моему папе 88 лет, так Саламатсызбы? Бүгүнкү агитациялык иш-чараны колдоп келгениңиздин себеби? Он же еще этот Кыргызстандын, кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин тагдыры чечилип атат да. Анткенин себеби 15 октябрда биз өзүбүздүн колубуз менен өзүбүз шайлоо участокторуна барып, дагы бир жолу балдарыбыздын, кыздарыбыздын Кыргызстандын келечегин аныктайбыз. Тагыраак айтканда, мамлекет башчысына ким келерин аныктайбыз. Дүйнөлүк тарыхта адамзаттын тарыхын алып карасаңар, ар бир элдин келечеги, ар бир элдин эртеңки жашоосу мамлекет башчысына ким келет, кандай адам келет дегенге байланыштуу болот. Ошон үчүн биз 15 октябрдагы шайлоо таза өтсүн, административдик ресурс колдонулбасын, ар кандай ыпылас ыкмалар колдонулбасын, чыныгы элдик лидер келсин деген максат менен өзүбүздүн эртең келечегибиз үчүн, жаштардын келечеги үчүн келип атабыз. Чоң рахмат оюңуз үчүн. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот почему вы пришли на митинг, вот, несмотря на холод? Ваши требования? Нет, ну вы знаете, про этот митинг очень давно была информация в соцсетях. Я как ответственный гражданин пришла, чтобы выразить свою гражданскую позицию, потому что я действительно хочу, чтобы в нашей стране прошли честные выборы, да, то есть я вижу, что сейчас все равно происходит зачистка политического поля, об этом я говорила задолго до выборов, часть кандидатов не допустили до выборов, в том числе вот Текебаев, Умурбек Черкешевич, да, Садыр Джапаров, других кандидатов сняли. То есть есть, скажем, сомнения в том, что Центральная избирательная комиссия, она объективна в рассмотрении вопросов в отношении разных кандидатов. И, конечно, это вызывает вопросы общества. Да? И я как гражданин действительно хочу, чтобы в нашей стране все же восторжествовали нормы демократии. А это только возможно, если будут учтены настоящие пожелания и выбор народа, без различного давления, без использования как административного, так и финансового ресурса. Я считаю, что люди, которые здесь сегодня, это люди, которые хотят все же для нашей страны, вы знаете, прорыва и изменения ситуации, которая сегодня сложилась. То есть я лично вот наблюдаю очень много разного рода нарушений, двойных стандартов. И меня это как гражданина не устраивает. Но, естественно, как депутат, да, я тоже в рамках своих функциональных обязанностей контролировать исполнение законов, контролировать соблюдение прав человека. Я здесь для того, чтобы смотреть, что все происходит в рамках закона, в том числе, значит, что правоохранительные органы тоже не превышают свои полномочия и не притесняют мирных граждан. Да? То есть мне люди доверили, как одному из депутатов, соблюдение их прав. И я здесь намерена выполнять в том числе и свою работу. Спасибо большое. Айтурган, давай посмотрим, что написано на плакатах. Хочешь нам короткое интервью дать? Өмір бойы әрбір елде ең ардақ, ең Потому что по-другому мы делать не можем, суть остается самой главной. Прям такая серьезная. Вот мы видим человека, с которым мы недавно, в принципе, были на Волжском. Давай подойдем и спросим, вообще все идет у него по плану или нет. Саламатсызбы. Иш-чара боюнча эмнелерди айта аласыз? Иш-чара план боюнча кетип атабы? Иш-чара боюнча баары биз
биз ойлогондой кетип атат. Негизи ушундай эле ойлогонбуз. Элдин пикири ушундай, эл ушинтип шайлоонун таза өтүшүн каалайт. Эл кайсы бир талап бул иш-чара, бул тынчтык чогулушу. Эч бир талапкерге бир жан тартып же бирөөнө каршы эмес. Биз бийликке да каршы эмеспиз. Башка талапкерлерге да каршы эмеспиз. Биз жөн гана бийликтен, БШКдан, ошол эле талапкерлерден, элден баарынан ушул чогулган эл суранып атат да. Шайлоону таза өткөрөлү. Эч кимдин шайлоонун эрежесин бузбагыла, сатып албагыла, бийликтен күч колдонуп, ресурсту колдонбогула. Ушул шайлоонун алдынан билесиңер, революция болуп келген. Ошону жапа тартып калбайлы деп баягы элдин биримдигин көргөзөлү деген эле ойда. Биз бул жерде шайлоого бирөөнү жамандайлы деген ойдо эмеспиз. Эл күткөндөй аябай жакшы. Мен ыраазы, элге ушундай ыраазы болуп атам келгенде. Я сейчас хочу поднять камеру и показать приблизительное количество народу. Сейчас будет немножко будет поменьше такие, ну давайте посмотрим. Ну трудно сказать, да, сколько людей. Вот пока тоже, пока-то интересно. Милиция снаружи. Они милиция. Почему у вас написан плакат? Менин атым Жанар Акаев, биз бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучуларынын биримен. Мына менин жанымда юрист Канат Азиз, Ринат Самудинов, бир топ жаш өлкө келечегине кайдыгер карабаган, ушундай кырдаалда үйүндө уктап жатып албаган жаштар жарандык активисттер биригип ушул иш-чараны уюштурдук. Биринчи кезекте ушундай аба ырайына карабай, кайдыгер болбой келип бергениңиздер үчүн суукка карабай баарыңыздарга абдан чоң рахмат. Мына сиздей адамдар бар үчүн, силердей адамдар бар үчүн биздин Кыргызстаныбыз эркин, мындан дагы жакшы болот деп ойлойбуз. Эмне үчүн 24 март сквери дал ушул жерди тандадык. Эмне үчүн борборго түшкөн жокпуз. Анткени 2005-жылдары Аскар Акаевдин ошол убактагы президент үй бүлөлүк башкаруусу башталып, шайлоолордогу мына ушундай административдик ресурс колдонуп, министрлердин баары бир адамга иштеп, ушуга добуш бересиң деп өзүнүн элин коркутуп баштаганда, дал ушул жерде биздин элибиз ушул жерде чогулуп, нааразылык акциялардын башаты дал ушул жерден башталган. Ошондуктан мунун тарыхый маанисин жаш буун унутпай, кайра эске салып, мына бул жерде агаларыбыз турат. Мына ушул жерден биз баштап атабыз. Тарыхый мааниси абдан чоң. Азыр мына уюштуруучулардын бири Ринат Самудиновго сөз берердин алдында мен чакан жарыя айтып коеюн. Биз азыр милициянын жетекчилиги, Октябрь райондук милициянын жетекчилиги бул жерде жүрөт. Милиция бизге жардам берип атат. Уюшкандыкта тартипти сактоо менен өткөрүүгө. Мына ушул жерде шаардыктар үчүн түзүлгөн шарпты, мол газондорду, скамейкаларды сындырып, кандайдыр бир шаардыктарга зыян келтирбеш үчүн биз мына ушул эле жаныбызда кечинде биз интернетте видео кайрылды айтылгандай, музыкалык аппаратура, лозунгдар бардыгы мына ушул ботсатта турат. Азыр милиция өзү коштоп, ГАИнин коштоосунда биз акырын жөө жүрүш менен ушул жерге барабыз, жөө басып барабыз. Ошол жерден үгүт кампаниябызды баштайбыз. Үгүт кампаниябыз деген кайсы бир талапкерге эмес, акыйкат шайлоо өтсүн, добуштарыбызды ууруккагыла, добуштарды сатып алууга жол жок деген мааниде биз элибизге үгүт жүргүзөбүз. Ошондуктан урматтуу туугандар, баарыңызга туура түшүнүп, мына салкын төрдүн алдында турган бизди колдогон жүздөгөн жаштар турат. Силер дагы бери келсеңер жаштар, анан биз акырындык менен мына милициянын коштоосунда өтөбүз. Милицияга абдан чоң рахмат айтам. Анткени булар бизге абдан жакшы жардам берип атат. Ал жака азыр жөнөйбүз да, Ринаттагы сөз берейин, ушул жерде маанисин кыскача айтып койсун, андан кийин биз баарыбыз ээрчишип, мына ботсатка киребиз, мына бизди ээрчисеңер азыр. Ошол жакта биздин жанагы тынч жыйыныбыз, акциябыз уланат. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү биздин үгүт кампаниясынын катышуучулары. Биякта мында болгондо эң негизги билесиңер, баягы
24 марттын астында тиги Назаралиевдин центринин жанында бир колонна чогулуп, анан бияктан экинчи колонна ушул жерде чогулчу. Ар дайым жерлерден демократиялык процесстердин башталыш жерде башталган. Ушундан мындай ылдый түшүп, ушундай баскан бир топ биздин учурларыбыз болсун. Ошондуктан ушул жерди биз белгилегенбиз. Бул тарыхый мааниси абдан биздин кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө абдан бул мындай маанилүү жер. Ошондуктан биз ушул жерде баштап өткөрөлү дегенбиз, бирок азыр соттун, Октябрь райондук соттун чечимин баягы алар деген бот сааттын ичинде өткөрүлө деген, ошону биз баш ийип кандай болсо дагы деген ошакка кирип, ошактан ишибиз улайын деп чечтик да. Ошондуктан баарыңыздар ошондуктан сөздү азыр биякта ошол демократиялык процесстердин башында жаш болсо да жүргөн биздин Адил Турдукуловго сөз берем. Биринчиден Октябрдык соту же 1-май райондун соту чечими мыйзамсыз. Ар бир жаран марш болобу, митинг болобу, Кыргызстандын кайсы гана бурчунда чогулууга толук бойдон укугу бар. Ошондуктан ошол соттук чечимди чыгарган сот мыйзамсыз иш кылган. Ошого жооп берет. Экинчиден 24-мартта 2005-жылы Атамбаев бул жерде, могул скверде элди чогултуп, адилетсиз шайлоо болбосун деп, сөз эркиндиги орносун деп, андан тышкары коррупциялык схемалар жоюлсун деп, үй бүлөлүк башкаруу жок болсун деп, бүт калың элди бизди ошол площадь көздөй алып барган болчу. Анын ичинде Эдил Давалгон Байсалов, Жанар Акаев да командада, Ринат Самудинов, мен да бар болчумун. Ошол да символикалык нерсе да. Анткени биз сөзүбүздүн жолубузду улантып атабыз. Биз сөзүбүздүн көчүбүздү улантып атабыз. Бирок Атамбаев жананын мураскери ал көчтү уланткан жок. Ал демократиялык залыктарды унутуп калды. Мынаки орысча сүрөсүндө атат. Уважаемые зрители, уважаемые участники митинга, решение судьи о том, что не проводить митинг здесь, он незаконен. По Конституции Кыргызской Республики каждый гражданин имеет право собираться где угодно и как угодно. И это у нас указано в Конституции. Поэтому тот человек, который выносил это решение, он будет нести за это наказание. Почему организаторы, и мы тоже советовали, чтобы именно здесь происходило собрание? Потому что, когда Атамбаев совершал, как он говорит, революцию, это происходило под лозунгами того, что были чистые выборы, справедливые выборы, без административного ресурса, без шельмования КТР. Однако сейчас повторяется та же история, которая происходила в 2005 году. Мы призываем власти, в том числе Атамбаева, призываем исполнительную власть, судей, Генеральную прокуратуру, КТР, Министерство внутренних дел не нарушать Конституцию и законы страны, не прибегать к административному ресурсу, не использовать государственных служащих для того, чтобы они давили в отношении своих сотрудников. Уважаемые граждане, хочу сразу отметить о том, что сейчас вся акция посвящена честным выборам. Решение суда никак не умаляет ту ответственность судей, которые выносили это незаконное решение 26 сентября о запрете проведения мирных граждан. Хочу отметить, что сейчас мы проводим агитацию за честные, справедливые выборы. Мы проводим агитацию против подкупа, против административного ресурса. Все остальное мы уже скажем там. Прошу потихонечку переходить. Азыр уюштуруучулар айтып өткөндөй эле баарыбыз эл менен чогуу биз дагы ботаникалык бакка туура жүрөбүз. Урматтуу бүгүнкү акциянын катышуучулары уюшкандыкта тротуар менен ботсотко көчөбүз. Баарыбыз. Ал жакта бизди Сагынбек Момбек өзү дагы
2005 жылдары менен Кайсы жактан? Биз Шаман ТВ каналы, Көз карандысыз канал. Шаман ТВ. Эркинби? Ооба. Видеону эмес азыр иштебейт да?